بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бұл хадисте Абу Хурайра Аллах Тааладан разы болсын айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді. Мен нафас ан муъминин курбатан мин кураби дуния нафасаллаху анху курбатан мин кураби яумил қияма. Бұл хадисте Пайғамбар салам ушундай дейді. Кимде-ким bir момун мусулмандын бұл дүниедегі қиынчылығын кетіргенге жардам бере турган болса, Аллах Таала ошол адамды қиямат күнү қиынчылығын Аллах Таала өзү кетирет дейт, жок кылат. Андан кейін пайғамбарымыз яссараллаху алейхи фид дуния вал ахира. Ал эми кимде-ким bir момун мусулмандын бұл дүниедегі bir ишин жеңилдеткен болса, bir оор иштеринен жеңилдеткен болса, жеңилдетип жардам берсе, Аллах Таала ал адамдын бұл дүниеде дагы, кыяматта дагы оор ишин жеңил кылат дейт. Аллах Таала өзү. Андан кейін пайғамбар салам айтат: ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة. Ал эми кимде-ким bir момун мусулмандын бул дүйнөдөгү кемчилигин, айыбын жашырып койсо, ошол адамды Аллах Таала кыяматта өзү анын айыбын жашырат. Ошондой эле пайгамбар салам айтат: "Аллаху фи ауни ал-абди ма кана ал-абду фи ауни ахихи." Ал эми кимде-ким bir момун мусулманга жардам берген сайын Аллах Таала ошол адамдын жардамында болот. Эгер кимде-ким bir момун мусулманга жардам берсе, демек билсин Аллах Таала ошол адамдын жардамчысы ким болот экен? Аллах Таала өзү болот дейт. Андан кийин пайгамбар салам айтат: "Ва ман салака тарикан ялтамису фихи илман." Ал эми кимде-ким илим издеп, Аллах Тааланын динин, шариатын үйрөнөм деп, Аллах Тааланы жакшыраак тааныйын деп, динин тааныйын деп bir жолго чыккан болсо, илим алайын деп, илим жолуна чыккан болсо, ага кандай жаза убада кылган экен Аллах Таала? Пайгамбар салам айтат: "Саххалаллаху лаху тарикан илал жанна." Демек ал адамга Аллах Таала бейиш жолун оңой кылат. Ал илим жолуна чыккан болсо, демек ал адамга Аллах Таала эмне кылат экен? Бейишке кирүү жолун, бейишке баруу жолун оңой кылат. Андан кийин пайгамбар салам айтат: "Ва маштама qawmun fi baytin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasuna baynahum illa nazalat alayhim as-sakina." Ал эми пайгамбар салам айтат: кимде-ким bir адамдар, bir коом Аллах Тааланын үйүнө, bir мечитке чогулушуп, Куран окуп, Куран үйрөнүшө турган болсо, ага кандай жаза убада кылган? Аллах Таала illa nazalat alayhim as-sakina. Пайгамбар салам айтат: аларга биринчиден эмне? Аллах Тааладан бейпилдик, тынчтык түшөт жүрөктөрүнө. Жүрөктөрү бардык проблема кирет. Жүрөк ушундай тынчтарат, жыргайт, мындай нерсени башка нерседен таппайт. Ушундай Аллах Тааладан болот бул, Аллах Тааладан келет. Жана гашшатхум рахма, Аллах Тааладан райымдуулугу, кечиримдүүлүгү аларды ора болот. Мындай үчүн Аллах Тааланын райымы болот аларга, кечирими болот. Ва хаффатхум малаика, жана үчүнчүсү аларды периштелер ора болот. Жана ва закарамуллаху фи мен инда, ошондой эле төртүнчүсү Аллах Таала аларды өзүнүн алдында ошол адамдарды эскерет. Бул деген асманда, периштелердин арасында. Андан кийин пайгамбар салам айтат: "Оман батта би амалу лам юсри бихи насабу." Мына хадистин аягында пайгамбар салам айтат: кайсы бир адамды амалы бейишке киргизе албаса, ал адам эч убакта анын уругу, улуту, ата теги киргизе албайт. Бир гана бейишке киргизүүчү нерсе эмне экен? Бул амал. А сен кайсы урудансың, кайсы улуттансың, сен уругуң кандай, улутуң кандай, ал бир тыйын Аллах Таалага. Ал эч убакта сени бейишке киргизе албайт. Бул хадисти хадис алымдарынан ким алып келет экен? Имам Муслим риваят кылат. Имам Муслим өзүнүн Сахих китебинде, Сахих хадистерди жыйнаган китебинде ушул хадисти келтирет. Бул хадиске кыскача токтолордон алдын. Бул хадисти риваят кылган сахаба ким экен? Абу Хурайра, пайгамбар саламдын улуу сахабалардын бири. Пайгамбарыбыздан бизге эң көп хадисти риваят кылып жеткирген сахаба Абу Хурайра. Биринчи сапта турат. Бул Абу Хурайранын исламдагы орду өтө чоң болгон сахаба. Бунун өмүр баянына токтолгонбуз, туурабы?
исламды эң акыркы убактардан кабыл алса дагы бирок не болгон экен? Исламдагы эң илимдүү сахабалардын катарына кирген. Мына ушул сахаба көп деген 5000ден ашык хадис риваят кылган бизге. Мына ушул хадистердин бири мына ушул хадис. Бул хадистин исламдагы орду тууралуу алымдар бир канча сөздөрдү айткан. Мына ушулордун бири алымдар билет. Бул хадис улуу хадистердин бири. Бул хадисте өтө чоң сүйүнүчтүү кабарлар келген. Бул хадисте 5 амал келген. Пайгамбар 5 нерсени айткан, 5 амалды. Ошонун биринде ошол 5 амалдын ар биринин өзүнүн жазасы да кош айтылган, сыйлыгы дагы. Ар бир амалдын сыйлыгы кандай экендиги дагы келген. Ошондой эле бул хадисте мусулманга болгон акысы, мусулманга болгон кылган амалы кандай болсо ага кандай Аллах Тааладан убада жаза күтүп тургандыгы тууралуу келген. Ошондой эле бул хадисте илимдин артыкчылыгы, биринчиси мусулманга жардам берүүнүн артыкчылыгы Аллахтын алдында кандай болсо, экинчиси Аллах Тааланын динин үйрөнүү, илим алуунун артыкчылыгы кандай экендиги келген. Жана ошондой эле амалдын Аллах Тааланын алдында болгон амалдын артыкчылыгы келген. Мына ушул хадисте кыскача маанилерине токтоло турган болсок, бул хадисте Пайгамбар салам айтат: "Мен нафаса ан муъминин курбатан мин курабид дунья". Араб тилинде курба деген сөз бар да. Курба деген бул өтө чоң, оор болгон кыйынчылыктарды айтат да. Кыйынчылыктар эми түрлүү болот да, туурабы? Кээ бир кыйынчылыктар жеңил, кээ бири орточо, кээ бири оор болот. Мына ушул хадистеги курба деп оор кыйынчылыкка келген да. Оор болгон кыйынчылыктар бар. Муну баарыбыз билебиз, туурабы? Бирок Аллах Таала мындай оор кыйынчылыкты баардык пендесине бере бербейт. Бирок жеңил кыйынчылыктар көп адамдардын башына келет да. Жеңил, орто кыйынчылыктар бул баардык адамдын башынан өтөт, сөзсүз түрдө. Бирок оор кыйынчылыктарды Аллах Таала баардык пенделерге бербейт, кээ бирлерине берет. Мына ошол кимге бир мусулманга оор кыйынчылык келген болсо, ошол оор кыйынчылыктан кутулууга ким жардам берсе, анын жазасы, сыйлыгы кандай экен Аллах Тааланын алдында? Анын жазасы Аллах Таала кыяматта анын оор кыйынчылыгын кетирет. Бул дүйнөдөгү оор кыйынчылыкты сыйлыгы ким ага жардам берсе, анын сыйлыгы эң чоң сыйлык. Бул кыяматтагы кыйынчылыкты Аллах Таала кетирет андан. Анткени эң оор кыйынчылык кайсыл? Бул дүйнөнүкү же ахиреттики? Ахиреттики да. Бул дүйнөдө канча кыйынчылык топ болбосун, ахиреттин кыйынчылыгына, бир кыйынчылыгына да тең келбейт. Ошон үчүн кыяматта Пайгамбар салам айтат: "Имандуу адамды бул дүйнөдө эч бир мындай жакшы нерсе көргөн эмес да, кыйынчылыктын астында жүргөн, бирок имандуу адам. Кыяматта Аллахтын алдына барганда Аллах Таала бейишке бир эле малып туруп эле чыгарат да. Бир киргизип туруп эле чыгарат да, анан айтат да: "Бул дүйнөдө бир кыйынчылык көрдүңбү эй пендем" десе, эч бир кыйынчылык көргөн жокмун. Бейишке бир эле малым чыкканда бүт кыйынчылыкты унутуп коет. Бул дүйнөдө көргөн кыйынчылыгым. Ал эми имансыз капырды алып келет Аллах Таала. Тозокко бир малып туруп чыгарат дагы, бирок бул дүйнөдө ал бир да кыйынчылык көргөн эмес да. Бүт байлык, мансаптын үстүндө жүргөн жыргалчылык. Тозокко бир киргизип туруп чыгарганда айтат: "Бул дүйнөдө бир жакшылык көрдүң белең" десе, эч бир жакшылык көргөн эмес мен Алла. Ошон үчүн Аллах Таала эгерде кимде ким бир момун мусулмандын бул дүйнөдө оор кыйынчылыгын кетирсе, ага жакшылыгын Аллах Таала каяка калтырып койгон экен? Ахиретке калтырып койгон. Ошол жерде берилет. Анткени эң чоң жакшылыкты алуу бул ахиреттеги нерсе алуу, бул дүйнөдөгү эмес. Бул ахиреттеги жакшылыкты алуу. Ошон үчүн ахиретке калтырган алымдар. Ал эми ошол кыйынчылыгын кетирүү кандай болот? Ары кандай болот? Кээ бирде ал ошол кыйынчылыктан, оор кыйынчылыкты андан кетирип коюу бир сөз менен эле болот. Ушундай кыйынчылык биз билебиз, баягы оор кыйынчылык адам келгенде муну кенен жерде ага тар болуп калат, туурабы? Эч жерге батпай калат. Ошондо бир сөзүң менен жардам беришиң мүмкүн. Бир сөзүң менен. Ошол кыйынчылыгын айтканда, мындай кылсаң, бул кыйынчылык чыгасың деп айтканда ошол сөзүңдү менен ал таппай жүргөндө ошол кантип чыгып кетишти, выход таппай жүргөн. Сен бир сөзүң менен айтасың, ошол сөзүң менен ошол менен чыгып кетет. Же оор болуп, ушундай таарып кеткен кезде карма өзүңдү, мындай кыйынчылык кимге гана келген эмес. Аллах Тааладан үмүтүңдү үзбө. Мунун артында сөзсүз жакшылык бар. Карма, чыдаң деп мындай дем күч бересиң,
баягы чын эле өзүнө келип калат да. Субхана, чын эле мындай кыйынчылык менин эмес, башкалардан деле өткөн деп өзүнө өзү келип, кайрадан умтулуп, баягы кыйынчылыктан өтүп кетет да, жеңилет. Чокпойт да, чокпой көтөрүп коесуң, көтөрүп кетет. Ошентип, бир сөз менен жардам бересиң. Мына ошол амалыңа Аллах Таала эмне? Кыяматтагы сенин оор кыйынчылыгыңды кетирип болбосо. Же болбосо, ар кандай же сөзүң менен болбосо, же байлыгың менен жардам бересиң. Ал кетирип кой, жардам берип коесуң. Же бир адамдын авторитети бар адамдардын арасында. Туура, өзүнүн орду бар, кадыр баркы бар. Ошол кадыр баркын салып, кыйынчылыгынан чарып коет. Ар кандай айтор кыйынчылыктан кетирүү бир гана акчага байланган эмес. Ар нерсеге. Ошондой эле экинчи хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кимде ким бир мусулмандын бул дүйнөдөгү бир оор ишин жеңилдетип койсо, анын сыйлыгы Аллах Таала бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы анын оор ишин жеңилдетет Аллах Таала өзү. Эми бирок бул дүйнөдө ишин жеңилдетүү кандай? Ар кандай иштер бар жеңилдетүү. Мисалы карыз көбүнчө ушул болот. Мисалы карыз ала турганбыз. Бирөө бир адамга карыз. Же болбосо карыз берүүдө эле. Ошону да убактылуу карыз берип, ушул ишиңди бүтүрүп ал деп. Ал карызды алды бир канча убакытка, 1 ай калды, 1 жыл калды, 2 жыл калды. Ага жеңилчилик да, туурабы? Ошол убагында ишин бүтүрдү, анан акырында кутулду. Бул эң чоң. Андай адамга Аллах Таала ал адамдын бул дүйнөсүндагы акыретиндагы Аллах Таала өзү жеңил кылат. Же болбосо бирөө карыз алган, бере турган убакыт келди, бере албай калды. Бере албай калганда айтат, болуптур, сага дагы 1 ай убакыт күтөйүн. Дагы бир рассрочка берет мисалы. Же 2 ай күтөйүн. 2 айдан кийин бер деп убакыт берет да. Жеңилдетүү да бул дагы. Же болбосо убакыт келди, бере албай, караса кыйналып турат, чындап кыйналып турат, бере албай атат. Мүмкүнчүлүгү болбой атат. Мейли мен жарымын кечейин, жарымын эле берди. Бул жеңилдетүү да бул да. Же болбосо бардыгын кечип салат. Жеңилдетүү да бул. Демек ким ушундай кылган болсо, Аллах Таала анын бул дүйнөдөгү башка оорчулуктарын жеңилдетет, акыретинде дагы иштерин жеңилдетет. Сахih Бухариде келген хадисте келет, бир адам болгондо, бай адам болгон, адамдарга карыз берип турган. Үйүндө кызматчысы болгон. Ал барып, убактысы келгендерден барып чогултуп келет да. Анан айтат да, кызматчысын жөнөтүп атканда, убактысы келип калгандар, барып көр дейт. Мүмкүнчүлүгү барлардан ал дейт. Бере ала тургандардан. Бере албай тургандар болсо карап көр. Бере албай аткан болсо анда кечирип сал дейт, өчүрүп сал дейт. Кечирип, списканы өчүрүп кой дейт да. Ушул кылган алым үмүт кылам дейт да. Ушул кылган амалымдан Аллах Таала да менин күнөөлөрүмдү өчүрүп салат депчи, өчүрө бер. Ошону айткан эле кыямат күнү Аллах Тааланын алдына барганда, Аллах Таала анын бүт күнөөсүн өчүрүп салган. Ушул кылган амал үчүн. Ошондой эле башка риваятта ушул хадис келет. Бир адамды кыямат күнү Аллах Тааланын алдына келет. Айтат, менин кылган бул дүйнөдө кылган жакшы амалың, айт, кайсы жакшы амалың бар? Бир да амалым жок дейт. Карап көр дейт. Караса айтат, ушундай амалым болгон. Кээ бир адамдарга бир убактарда карыз бергем. Анан аларды бере ала тургандардан алган, бере албагандарын кечирип салгам. Десе, мына ушул амалың үчүн Аллах Таала айтат, бүт күнөөңдү кечирдим дейт. Кечирүү биринчи орунда мен турам дейт Аллах Таала. Кечирүү маселесинде менден да өткөн кечиримди эч ким жок. Ошон үчүн бүт күнөөңдү мен кечирдим дейт Аллах Таала. Андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кимде ким бир момун мусулмандын күнөөсүн, бул дүйнөдө күнөөсүн, айыбын жашырган болсо, анын сыйлыгы Аллах Таала эмне кылат экен? Кыяматта анын айыбын жашырат. Бул дүйнөдөгү айыптын ачылганы эчтеке эмес. Акыретке салыштырмалуу. Бул дүйнөдө айыбың ачылса, ошол сени менен жашаган убакытта эле, бир заманда эле, ошо өзүңдүн тегерегиндеги адамдарга эле айыбың ачылышы мүмкүн. А бирок кыяматтачы айыбың ачылса, адам атадан баштап кыяматка чейин эң акыркы адамдардын арасына чейин бүттүгүн айыбы арасында айып ачылат. Кайсынысы оор? Акыреттеги оор да. Мына ошону Аллах Таала жашырат да. Бул дүйнөдө ким бирөөнүн айыбын жашырса, айып жашырууда 3 нерсе бар. Биринчиси, бир адам бар. Ар бир адам ката кетирет. Айыпсыз адам болбойт. Бир адамды карап көрөсүз, айып ката кетирсе, ал өзү ката кетирүүчү адам эмес да. Кээде ката кетирип калат, айып кылып коет, күнөө кылып коет. Бирок ал жашыруун кылат да. Анысын элге жарыялабайт күнөөсүн. Уялат айыбынан, бирок кылып койду, жашырат. Андай адамды көрдүкпү? Заматта жашырышыбыз керек, ачпашыбыз керек.
Сен бул жерде мындай кылбадың белең. Бул мындай кылып салды. Мына өзү дагы намаз окуйт, мындай кылып жүрөт. Карасаң мындай кылып атат деп. Айыбын жашырыш керек. Анын адаты айып кылуучу да эмес да. Жакшы амалдарды кылат, жакшылык кылат, бирок айып кылат кээде. Күнөө болуп коет. Аны жашырыш керек. Эгер ким ошондой адамдын айыбын жашырсаң, убадасы Аллах Таала кыямат күнү айыбыңды жашырат. Бүт адамдын арасында. Болбосо Аллах Таала ошол адамдын айыбын ачып койгонго кудуреттүү зат. Аллах Таала жашырып койгон айыпты сен ачып атасың да. Бул Аллахтын алдында эң чоң күнөө болуп эсептелет. Ошон үчүн Аллах Таала башка бир хадисте кимде ким бир момун мусулмандын айыбын ачайын деп аркасынан издейт да, качан ката кетирет, шап кармап алып туруп ачайын дейт да. Эгер ким ошентип издесе, анын айыбын Аллах Таала өзү издейт. Анын артына ким түшөт экен? Аллах Таала өзү түшөт дейт. Аллах Таала түшкөн болсо ал эч убакта кутулбайт. Жада калса Аллах Тааланын өзүнүн үй бүлөсүндө айыбын ачып салат дейт. Башка адамдар арасында биякта тур, үй бүлөсүндө айыбын ачып салат. Башка бир адамдардын арасында айыбың ачылганга караганда өзүңдүн үй бүлөң, бала чакаңда айыбың ачылып мындай шерменде болгон бул өтө оор нерсе да. Оор нерсе да. Өзүңдүн үй бүлөңдө айыбың ачылып кадырың кетип калган, мындан өткөн төмөн нерсе жок да. Ушуга алып барат Аллах Таала. Эгерде ким бирөө бир мусулмандын аркасынан издеп, ушунун айыбын ачайын, качан ката кететкен, ката кетсе эле шак жарыя кылып элге кыла турган болсо, анын артына Аллах Таала өзү түшөт, айыбын ачат. Жөнөкөй элдер биякта турсун, өзүнүн үй бүлөсүндө шерменде кылып коет Аллах Таала. Бул мындай сыпат мусулмандын сыпаты эмес. Бул эки жүздүү мунафыктардын сыпаты. Мусулмандардын айыбын ачайын деп аркасына түшкөн. Бул оор күнөө Аллах Тааланын алдында. Анан бир экинчи адам бар. Ал күнөөнү кыла берет. Ага баары берет, күнөөнү жашыруун эмес, ачык эле кылып жүрө берет. Ачык эле кылат. Ал элден уялбайт да. Ал тооба да кылбайт. Күнөөнүн үстүнө күнөө кылып жүрөт. Андай адамды анда жашырылбайт ал. Андай адамдыкы айтылат. Этият болгула дейт адамдарга, эскертүү катары. Андай адамды мисалы кээ бир аны токтото тургандарга айтылат. Мисалы бир бала күнөө кылат, карасаң токтотпой тургандай да. Бул күнөөнү кылат, анан дагы бир күнөөнү кылат. Андай адам атасына барбайчы, балаң ушундай неме кылып атат, токтот муну депчи. Же болбосо аны токтотуп турган мисалы башчылар бар. Мусулмандар жашаган өкмөт. Аны токтото турган күнөөсүн. Аларга барып айтылат, могу күнөөнү токтот, моундай бузук иштерди кылып атат деп. Андай да жашырылбайт. Ал эми бир адам бар, биз билбейбиз, ал жакшы адамдарданбы, же күнөө кылуучуларданбы, ошол ката кетирсе, билбесек, анда биз негизге кайтабыз, анда жашырабыз. Андан кийин Пайгамбар салам хадисте айтат, кимде ким бир мусулмандын жардамында болсо, демек ага ким жардамчы болот экен? Аллах Таала өзү жардамчы болот. Демек, алымдар айтат да ошон үчүн. Эгер кимде ким сага Аллах Таала жардам берүүсүн, Аллахтын жардамын кааласаң, анда эмне кыл дейт? Бир мусулманга жардам бер. Ошондо Аллах Таала сага жардам берет. Сенин жардамыңда Аллах Таала өзү болот. Пайгамбарыбыздын неберелери, Али радhiyallahu балдары. Бир адам жардам сурап келди. Хусейнге келет. Хусейн келсе, ал Пайгамбар салламдын мечитинде этикафта ибадатка кирип кеткен болот. Ал айтат, мен этикафта мечитке кирип кеттим, ибадат кылгам. Анан Хасанга келет. Хасанга келип ушундай айтат. Хусейнге барсам ушундай деди. Мага жардам бер деп келсе, аны айтат. Мен Пайгамбардын хадисин айтат да. Мен бир ай бою ушул Пайгамбардын мечитинде этикаф кылып, ибадат кылып отурганга караганда, бир мусулмандын муктаждыгына жардам берип келгеним жакшыраак дейт. Айтор, момун мусулманга жардам берүү Аллах Тааланын алдында соо өтө бийик, өтө чоң. Жогору айтканда жардам берүү ар кандай болот. Бир сөз менен болот. Бирок, же болбосо бир байлыгың менен, же болбосо эмне? Өзүңдүн адамдардын арасында болгон кадыр баркың менен, ар кандай түр менен жардам берүү. Же бир тааныштарың бар, ошолорду айтып, ортомчу болуп, маселесин чечип берүү. Ар кандай жардамдын түрү. Андан кийин Пайгамбар салам айтат, кимде ким илим жолуна түшкөн болсо, кимде ким Аллах Тааланын динин үйрөнөм деп. Берде илим, бул жерде максат шариат илими, дин илими. Жана ошол дин илимине жардамчы боло турган башка илимдер. Ошол илимге ким Аллах Тааланын динин үйрөнөйүн деп илим жолуна түшкөн болсо, Аллах Таала ага эмне сыйлык берет экен? Бейиштин жолун оңой кылат ошол адамга.
Бул жерде бейиштин жолун оңой кылат десе, кайсыл жолду оңой кылат? Кайсы убакта десе, бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы. Кантип? Бейиштин жолун оңой кылат дегени, бейиш бул дүйнөдө ал адамга илим жолуна чыккан адам, илим үйрөнөйүн деп, Аллах Тааланын динин үйрөнөйүн деп чыккан адамга Аллах Таала ошол адамга бул дүйнөдө бейишке киргизе турган амалдарды оңой кылып коет, жеңил кылып коет. Бейиш жолун оңой кылат дегени ушул да. Бул дүйнөдө ага бейишке киргизе турган жакшы амалдарды эмне кылат экен? Оңой кылып коет, жеңил кылып коет. Оңой да, эч оорчулук көрбөйт. Аллах Таала тауфик, ийгилик берип коет да. Карсы туруп эле бул жакшы амал келип калат, алдына аны кылат, муну кылат. Айтор бейишке кирген жакшы амалдар ага оңой болуп калат, жеңил болуп калат. Бул Аллах Тааланын берген эң чоң жакшылык да, ийгилик. Кээ бир адамдар бар, жакшылык кылайын дейт, кыла албайт. Аллах Таала аны жакшылык кылуудан, жакшылык кылганга мүмкүнчүлүктөрү толуп тура, бирок бир жакшылык кылбай турган кылып койгон Аллах Таала. Муктаж эмес ага. Мына Аллах Таала ал жолдон алып таштаган. Кереги жок ага. А эгер Аллах, кээ бир адамдар бар, эч нерсеси жок. Бирок качан көрсөң жакшылык амалдарда жүрөт да, катарында. Жакшы амалдардын сабында жүрөт, башында эле аралаш жүрөт. Бирок мындай жеке карасаң, анын бир жакшылык кыла тургандай мүмкүнчүлүгү жок да. Өзү муктаж жакшылыкка. Бирок Аллах Таала жакшылык берүүчүлөрдүн катарына коюп койгон. Бул Аллах Тааладан берген эң чоң жакшылык. Эгер кимге Аллах Тааландай ийгилик берген болсо. Бирок буга кайсы амал себеп болот экен? Илим алуу, Аллах Тааланын динин үйрөнүү. Ошон үчүн араб тилинде хадисте ушундай деп келген. Ялтамису илмун. Араб тилинде ялтамис деген мондай да. Багы көзү сокур адамдар бар го. Ага бир жерге барса мындай кылат да, мындай кылат. Турабы? Колдорун эптеп септеп. Хадисте ушундай келгенде, илимди ушундай эптеп септеп. Аз болсо дагы илимге убактысын берсе, илимге жумшаса өзүн. Аз болсо дагы ушундай кылса Аллах Таала ушул жакшылыкты берет. Бейиш жолун оңой кылат. Бул дүйнөдөгүсү. Ал эми акыреттегиси кандай экен? Акыреттеги чынында бар ошол. Түпсүз бейишке кирет. Бейишке кирүү үчүн акырет бул дүйнөдөн өтөр эмне бар? Биринчи сыноо. Кабыр да, кабыр сурак бар. Андан кийин тирилүү бар Аллахтын алдында. Андан адамдар канча миң жыл турат. Аллах Таала өкүм кылбайт, сот жүргүзбөйт. Күн 2 метр эле турат. Туурабы? Кыйынчылык. Ошол жерде жеңилчилик болот. Анан сурак болот Аллахтын алдында, таразалар тартылат, амалдарын баары. Ар бир адам Аллах Таалага жолугат, суралат Аллахтын алдында. Көпүрөдөн өтөт, тозоктун үстүнөн өтүшөт. Кээ Аллах Таала айткандай, пайгамбар саллаллаху алейхи айткандай, амал жакшылар эмне? Чагылгандай өтүп кетет. Кээ бир адамдар бар, ат жүгүргөндө өтөт, кээ бири тоо жүгүргөндө, кээ бири жөө жүгүргөндө өтөт, кээ бири бас өтөт, кээ бири жөрмөлөп өтөт. Жөрмөлгөндө биянан от жалмап кетет, биянан жалмап кетет. Өтө албагандар кетет, кафырлар тозок ошондон. Ошентип барып анан кийин бейишке кирет. Мына ушул жолдун баардыгын агам эмне кылат экен? Бейишке жеткичекти бүттүгүн жеңил кылат. Бул кимге берилет экен? Илим алуу. Ошон үчүн берди илимди эптеп септеп болсо дагы, аз болсо дагы алса, таштабаса да, аны таштабаш керек. Аллахтын динин үйрөнүүдө өмүр өткүчөктү таштабаш керек. Аз болсо да аракет кылса, Аллах Таала ушундай нерсени убада кылган ага. Андан кийин пайгамбар салам айтат, амалы себеби менен бейишке кире албаса, же бейишке кирип туруп жакшы амалдар менен жогорку тепкичтеги бейиштин даражасына көтөрүлө албаса, ал билип койсун, аны бул дүйнөдөгү ата теги, уругу, улуту аны бейишке киргизе албайт, даражасын көтөрө албайт. Бул дүйнөдөгү ата тек, урук бул Аллахтын алдында бир тыйын. Аллах Таала Куранда айткандай, насап, ата тек деген кыямат күнү Аллахтын алдында бүттү унутат. Баары биринен качат. Жада калса сурап да койбойт. Сен бала менен го, ата менен го, экөөбүз бир тууган элек го деп да сурап койбойт. Баары биринен качат. Аллахтын алдында баардыгы өзүм. Жана түбөлүктүү жашоосу чечиле турган убакыт. Аллахтын алдына барган. Ошол себептен бул хадисте биз ала турган пайдалар ушунчалык өтө көп. Бул хадистен биз ала турган пайдаларын жогоруда айткандай, момун мусулмандын бири-бирине жардам берүүнүн Аллахтын алдындагы неси артыкчылыгы, фазилети, орду өтө чоң Аллах Тааланын алдында.
ошондой эле илим алуунун артыкчылыгы, ошондой эле кыямат күнү бар экендиги анык Аллах Тааланын. Ошондой эле бул хадисте дагы келди эмне? Илим алуу, андан кийин Куран окуу. Пайгамбар салам хадисте айтат. Кайсы бир адамдар Аллах Тааланын үйүнө мечитке чогулушуп Куран үйрөнүшсө, бир хадисте риwayatта мечит деп келбейт, бир орунда деп келет. Бул да жакшы да. Мечит болбой бир башка бир орунда да чогулушуп Куран окушуп Аллах Тааланын динин үйрөнүшсө, Пайгамбар салам 4 нерсени вада кылат. Биринчи эмне кылат экен? Аллах Тааладан аларга эмне түшөт экен? Бейпилдик түшөт жүрөктөрүнө. Ошончо баардык проблема кетет. Жүрөктөрү андай жыргалчылыкты эч убакта сезбейт эч ким. Ошондой нерсени берет Аллах Таала. Андан кийин Аллах Тааладан эмне? Райым түшөт. Мындай кечирим болот Аллах Таала, ал коомду кечирет Аллах Таала. Ошон үчүн хадисте келгенде бир илимге ким чогулуп келип, хадисте ошол жерге келип отуруп калат да, бирөө илим болуп аткан жерге отурат, бирөө нар жакта отурат. Аны Аллах Таала айтат периштелерге. Бул коомду көрдүңөрбү дейт. Ой, эмне үчүн келиптир дейт. Сени үйрөн, диниңди үйрөн, сени эскерген келди. Анда көп болгон баардыгын күнөөсүн кечирдим. Кээ бир периште, о Аллах Таала, нар жакта отурган адам бул мен нерсе үчүн келген эмес дейт. Ал жөн эле келип кошулуп калган дейт да. Бир адамдар менен келип эле кошулуп калган десе, бул адамдар менен отурган адам эч убакта бактысыз болбойт дейт. Баарын кечирдим дейт. Жөн эле келип кошулуп калса дагы анын күнөөсүн кечирдим. Мунун фазилети өтө чоң. Ошондой эле андан кийин Аллах Таала аларды периштелер өздөрү, периштелер оройт. Анан эң чоңу Аллах Таала аларды өзүнүн 7 кат асмандын арштын үстүндө эскерет бул адамдарды. Элестеп, ошо башка бир хадисте айтат, кимде ким кайсы адам өзүнүн ичинде мени эстесе, Аллах Таала мен адамды эстейм, ошол адамды өзүмдү эстейм. Эгер мени мындай бир отурушкан жерде бир чогулушта мени эскерсе дейт Аллах Таала, мен аны ошол эскерген чогулуш адамдардан дагы эң жакшы чогулушта эскерем. Ал периштелердин астында. Элестет, мисалы бирөө азыр бизди мисалы президент мен атымды айтып, ошол жерде мындай адам экен, жакшы адам экен деп айтыптыр десе, кандай сүйүнөт адам, туурабы? Президент мени өзү ушундай деп ошол жерде чогулушту айтыптыр десе, адамгын. А элестет, падышалардын падышасы Аллах Таала сени периштелердин астында ушундай адам деп эскерип атса. Демек ошондой эле жакшы амалдардан дагы бир окуя, бул эми ушул биздин убакытта эле болгон окуя. Бул эми окуя Саудияда болгон. Бир адам айтат да, Саудиянын жолдорун билебиз, чөл. Билесиңер, а? 1000 километрден кетет чөл. Эч бир нерсе жок. Тим более жайында 60 градуска чейин жеткен ысыкта. Бир адам үй бүлөсү менен кетип барат жолдо. Машинеси бузулуп калып, чөлдө калып кетет. Элестет, машине бузулгандан кийин 50-60 градус ысыкта чөлдө. Элестет көр калып кеткен. Үй бүлөсү менен бала чакасы менен калып кетип жолдо бузулуп турган болот. Ошондой эле көп убакыт өтпөй эле турса, бир машина келип токтойт дейт, токтоду дейт. Токтогандан кийин мындай карасам, бир адам түшүп келди дейт, салам алейкум, урушчу, эч өмүрүндө бирси көргөн эмес дейт, тааныбайсың. Эмне болду, машина бузулуп калды. Эми карап көрөйүн, машинени деп карап көрдү, бузулуп оңдой турган эмес дейт. Анан өзү жалгыз экен машинеде. Айт дейт, мына машинени алып күлүштүм. Сен үй бүлөң менен экенсиң, Эриятка кетип бараткан экен, Борбор шаарына. Эриятка жетип эле, мени жөнөтөсүң. Эвакуатор жөнөттү дагы. Мен берди, сен машинени карап отурайын деп. Эми сен кантип бери жалың? Жок. Мен мына намазымды окуйм, кофе менен ичем, барасың, салып жибересиң, келет да дейт. Кой десем болбойт. Жок, сен үй бүлөң үчүн кетип бар. Олар кыйналып кетти деп машинесин берет. Дейт, отурдум дейт, кеттим дейт, Эриятка жеттим. Сразу эвакуатор жөнөттүм дейт. Барыптыр дейт, барып неметип. Машина мени жүктөп келди, үйгө алып келди, таштады. Машинемди алып калып, машинесин бердим дейт. Эми ушунча меттин келе, эми аты жөнүң таанышып, телефондорду алышып алайлы деп. Мен аты жөнүн берип, телефонун жазышып алдык дейт. Кетти дейт. Бир канча убакыт өтүп кетти дейт, эми арадан дейт да, баягы. Унутуп калыптырмын дейт баягы. Баягы дос, эми баягы меме жакшылык кылган адам эле бир акыбалын сурап коеюн деп чалдым дейт. Чалсам үйүнүн телефону, ал убакта сотка болгон эмес дейт. Үйүнүн телефонун чалдым дейт, чалсам аял киши алды дейт. Аны атын сурадым дейт, баланча барбы десем, жок, сен кимсиң? Сага да карыз беле деп ушинтет. Жок. Эмне, кандай окуя, мен түшүнбөй атам, эмне болду? Ал ушундай, каякта, түрмөдө.
эмне болуп түрмөдө? Камалып кеткен. Карыздар болуп, баягы карызы бар адамды Саудияда ушундай, эгер карыз мен болсо, карыздар жалып калса камап коет да. Ошентип камап койгон аны. Кайсы түрмөдө? Баланчанчы түрмөдө. Шак аяка чыктым дейт, тааныштар бар экен, түрмөнүн чоңуна чалдым дейт. Ушундай деген атта адам барбы? Бар. Эмне болгон окуя? Ушундай бул содага кириптир. Содага кирген, чоң содага кирип, банкрот болуп, карыздар болуп калган. Баягы карызы барлар жазып, арызданышып каматып койгон. Мен айтам 100 000 реал. Ал убакыт чоң акча да, ал убакта 100 000ден канча миң доллар. Түрмөнүн башчысына бердим дейт. Барып бердим дейт. Бирок мен 100 000 бирок мен айтпа дедим дейт. Бери дагы карызым кутулуп чыксын дедим. Берип алып кетип калдым дейт. Канча бир убакыт өттү дейт. Канча бир ай өттү. Эми дагы акыбалымды сурап коеюнчу, эмне болду деп дагы чалдым дейт. Үйүнө чалдым дейт. Чалсам дагы аял алды дейт. Баланча барып, жок. Каяк түрмөдө? Таң калдым дейт, субханалла. Түрмөгө бардым дейт кайра. Эмне болду? Чыккан жок. Эме чыктабадым белем бул. Чыктагансың. Түрмөнүн чоң айтты. Мен экөөңүн кайсы кылганыңарга, экөөң кимисине катуураак таң каларын билбей турам деп тур да. Эмне болду? Сен 100 000 чыктагансың. Тигини чакырдым дейт, чакырдым. Бирөө 100 000 сенин атыңа чыктап кетти. Карызын жап бер кет дедим десем, 100 000ди карап көрүп айтты. Бул менин карызым эчтеке эмес дейт. Мен бул менен кутула албайм, эч кимден кутула албайм деди. Эмне кылып? Түрмө айтты. Мен сага түрмөнүн чоңун айтыптыр да тиги. Мен андан көрөп мындан да жакшы нерсени айтайын сага. Нерде майда чүйдө акча менен камалган акчалар кишилер жатат. 5 000, 10 000, 20 000 менен отургандар барат. Ошолорду таап кел дедим дейт. Мен таап келдим дейт, түрмөнүн чоң. Ошентип 10га жакын адамдын карызын кечирип чыгарып жибердим. Өзү отуруп дейт кайра. Анан вообще таң калдым дейт, субханалла. Канча экен точно бунун карызын дедим. Канча бир миллиондой экен да. Миллионго жакын. Анан субханалла дейт. Баягы адам тааныштары, связьтары бар экен, корольго чейин, принцтерге чейин чыгып, акча тауып, баягы миллиондон ашык карызын жаап чыгарган да. Субханалла. Болбосо жана киши эмне кылып жакшылык кылган ошол адамгачы? Кетип баратканда машинеси бузулуп калган, машинесин берген, кете бер деген. Машинени мен күтүп турам деген. Аллах Тааланын бир адамдын болсо бала чакасы менен күндө калып кеткен да. Ошол кыйынчылыктан жеңилчилик куткарган. Аллах Таала адамдын тигил адам бул дүйнөдөгү кыйынчылыгын кетирди. Түрмөгө камалып миллион деген банкрот болуп калып кеткен Аллах Таала чыгарып жүрдү. Эми акыреттегин эми айтпай эле коелу. Аллах Таала кандай бул сооп күтүп турат Аллах Тааланын алдында. Мындай окуялар өтө көп. Ошондой бир мемеде отурсак бир бала айтат. Бир мусулман алдагы мен жакшы билем, көп деген өз убагында чоң бизнес болгон. Миллиондорду эметкен. Бирок Аллах Тааланын тагдыры банкрот болуп отуруп калган да. Элдерге ошончо карыз болуп калган. Ошол айтат да күндөрдүн биринде дейт. Баягы чоң иштеп жүргөн убакта Россияда мейт жүргөндө карыз майда чүйдө алгандар өтө көп болчу дейт. 500 000 долларлап алар унутулуп деле кеткен дейт да. Кийин ушундай банкрот болуп, метип, ушунчалык эмеге түшүп калдым дейт. Кийин бир жолу үйдө отурсам, бир тууган келди дейт, айылдан. Мен иштеп жүргөн билет да дейт. Ушу 1000 сом сурап калды дейт да. Ишенсең мен болгон үйдө болгон акча 1000 сом болчу дейт. Болгон акча 1000 сом, башка жок. Ушуга жок деп айтыштан уялдым дейт, уялдым. Анан бишне керек дейт. Ал айылдан келген менме дейт. 1000 сомду болгон акчаны бердим дейт. Кетти дейт. Көп деле убакыт өткөн эмес дейт. Бирок да Россиядан бирөө чалды дейт да мага. Аке, эметип кой. Тааныдыңыз мени? Тааныдым. Кечирип коюңуз. Канча жыл өтүп кетти. Мен сизден монча акча алдым эле. Анча бир 1000 акчаны айтты да. Паспортуңузду бериңиз, мен которуп коеюн дедим. Мен унутуп койгом аны дейт, вообще. Уже үмүттө өсүп койгом дейт. Канча 1000 акчаны которду дейт да анан кийин, субханалла. Мындай окуялар көп да. Мындай окуялар өтө көп, субханалла.
Alloh taolo barcha yaxshi so'zni o'quvchilardan qilsin, o'qigandan keyin ага амал кылуучулардан кылсын. Ахир даваны алхамдулиллахи robbil alamin.